Өлкөдөгү билим жаатындагы жаңылыктар менен таныштырып, студияда мен Гулина Сагынбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ошто кышкы ЖРТга 70тен ашык документ кабыл алынды. Номер 14-чү Каныбек Алтыбаев атындагы орто мектеби Ош шаарынын эң энергия майнаптуу мектеби деп табылды. Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сый акысын алууга илимий эмгектерди кабыл алуу башталды. Президенттин администрациясы билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сый акысын алууга илимий эмгектерди 2024 жылдын 11 ноябрынан тартып 11 декабрына чейин кабыл алуу башталгандыгын жарыялайт. Кароого 2021 жылдын 1 январынан тартып 2024 жылдын 11 ноябрына чейинки мезгилде жарыяланган илим жана техника жаатындагы илимий иштердин материалдары кабыл алынат. Эл аралык маалыматтар базасында индексациялануучу таанылган эл аралык илимий басылмаларда жарыяланууга, ошондой эле техниканын жаңы түрлөрү, техника жаатындагы илимий иштердин материалдары жана технологиялары 5 жылдан кем эмес, ал эми гуманитардык 3 жылдан кем эмес өндүрүштө өздөштүрүлүүгө тийиш. Эгерде илимий изилдөөнү аткаруу же иштеп чыгуу процессинде административдик же уюштуруучулук функцияларды гана жүзөгө ашырган, жоюлбаган соттуулугу бар адамды мамлекеттик сый акыны алууга көрсөтүүгө жол берилбейт. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы мамлекет менен биргеликте узак жана жаркын жолду басып өттү. Ал өлкөбүздүн өнүгүүсүнө көмөктөшкөн, жаратылыш байлыктарды изилдеген, ачылыштарды жасаган жана илимий мектептерди түзүгөн изилдөөчүлөрдү бириктирет. Мына ушул окуу жайдын 70 жылдык мааракесине кабарчыбыз Махабат Шакирова барып катышып келди. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уюшулганынын 70 жылдыгына карата салтанаттуу юбилей болуп өттү. Жыйынды Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти, корреспондент мүчөсү Канатбек Абдрахматов ачып, келген конокторго сөз берилди. Канаттуу жыйынды ачык деп жарыялоого уруксат берилди. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаев жалпы илимпоздорду куттуктап өттү. Биринчиден, жалпы республиканын жетекчилиги, Министрлер кабинети жана президенттин администрациясынын атынан сиздерди бүгүнкү Улуттук илимдер академиябыздын 70 жылдык юбилей мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, эл өкүлдөрү, билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева жана жалпы Кыргыз Республикасынын, ошондой эле чет мамлекеттен чакырылган илимпоздор катышышты. Кыргызстан Республикасы Улуттук Гылым Академиясынын атынан және жеке өз атымдан Кыргыз Республикасы Улуттук Гылым Академиясынын 70 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктоого уруксат этиңиздер. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясы мамлекет менен бирдикте узак жана жаркын жолду басып өттү. Ал алдыңкы изилдөөчүлөрдү өлкөнүн өнүгүүсүнө көмөктөшкөн, анын жаратылыш байлыктарын изилдеген, ачылыштарды жасаган жана илимий мектептерди түзгөн чыныгы изилдөөчүлөрдү бириктирет. Мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн-түз тиешеси, салымы болгон жалпы изилдөөчүлөр үчүн бүгүн чоң майрам. Президент тарабынан чоң жакшы колдоолор болуп атат. Азыр академияда ремонттор, чоң ремонт жасалып бүтүп атат. Мындан тышкары дагы илимий иштерге, илимий багытка, илимий жаңы лабораторияларга, жанагындай ачылыштарга дагы чоң бир жардам болот деген дагы үмүт бар. Кудай буйрса аны дагы биз мындай ага дагы бир күбө болобуз деген менде ой бар да. Илимдер академиясы өлкөнүн бүткүл интеллектуалдык элитасын бириктирет. Бул академияда ондогон, жүздөгөн кыргыз окумуштуулары өсүп, өздөрүнүн көрүнүктүү ачылыштарын жасап, алардын ысымдары бүгүнкү күндө улуттук илим тарыхында алтын тамгалар менен жасалган. Эстелемес дүйнөгө таанылган окумуштар бар. Айталык убагында азыр эле Россиянын академиянын вице-президенти айтып кеткенде, биздин окумуштуулар айды изилдөөгө да катышып, ошонун аппараттарын жасаганга катышкан. Махабат Шакирова, Абсамат Төлөсбеков, билим жаңылыктары.
Ар кандай себептер менен жайында жогорку окуу жайга тапшыра албай же жазгы ЖРТда аз балл алып калган абитуриенттер 1 жыл күтпөстөн кышында окууга тапшыра алышат. Ал үчүн республикалык тестирлөөнү 1 жылда 2 рет өткөрүү чечими кабыл алынган. Кышкы ЖРТга даярдык боюнча кийинки материалда сөз болот. Байыл кышкы республикалык тестирлөөгө катталып жаткандардын катарында. Ал Ош технологиялык университетинин колледждин нефти газ адистиги боюнча бүтүргөн. Андан кийин 1 жыл аскердик милдетин өтөп, эми жогорку билимге ээ болууну каалайт. Ал үчүн тестирлөөгө 5 ай даярданганын айтат. Азыр тийиштүү документтерин алып келип, кышкы ЖРТга катталууда. Жаштыгыбызда окуган экенбиз да. Өрт тапшырбайбыз деген экенбиз. Өрттүн кереги жок деп азыр мындай карап көрсөң, бүт бар жок нерсеге связанный нерсе экен да. Военный билетиң менен болсоң деле высший керек экен, высший образованный болсоң өзүңө жакшы экен да. 2023-24 окуу жылын бүтүргөн абитуриенттер үчүн кышкы ЖРТ дагы бир мүмкүнчүлүк болууда. Себеби жазгы тестирлөөдө босого балдан өтпөй калган абитуриенттер кайрадан даярданып, кышкы тестирлөөгө катышып, өздөрү көксөгөн адистикке тапшырууну пландап жатышат. Биология сабагынан жетпей калды балым, ошого кайра тапшырайын деп. 36 болуп калган, негизи босого бала 60 болуш керек. Бүгүнкү күнгө карата Ош шаарында кышкы жалпы республикалык тестирлөөгө катталуу үчүн 70ден ашык адам документтерин тапшырды. Айрымдары өз алдынча телефондон онлайн тиркелген болсо, айрымдары билим берүү башкармалыгына келип катталышты. Ал эми тест качан болору документте көрсөтүлгөн байланыш номерине же электрондук дарегине кат аркылуу жөнөтүлөт. Кышкы каттоодо 11-класстын бүткөн 11-класстар, азыркы окуп жаткан 11-класстар каттала албайт. Университетте окуган студенттер да каттала албайт. Бул кышкы каттоодо баягы ошо жазгы каттоодон жетишпей калган окуучулар үчүн, жетишпей калган баштагы бүтүрүүчүлөр үчүн болот. Кышкы ЖРТга катышкандар бардык жогорку окуу жайга тапшыра алышат, бирок бюджеттик орундар жок. Кабыл алынган студенттер үчүн окуу кышкы каникулдан кийин башталат. Сентябрдан баштап окугандарга кошулбайт. Өзүнчө график түзүлөт жана окуу жылы 6 айга кеч аяктайт. Гулина Сагынбек кызы, Бейшен Шайымкулов, билим жаңылыктары, Ош шаары. Бишкек шаарындагы номер 5 Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейине Германиянын тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланган күн батареясы орнотулду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев жана аталган өлкөдөгү долбоордун мүчөлөрү катышты. Кененирээк кийинки материалда. Universitäten in Zentralasien und in Südkaukasus installiert. Жашыл экономиканы жандандырууга багытталган бул иш-аракет абанын булганышын алдын алуу, экологиялык жана колдонуу жагынан коопсуз жана ыңгайлуу. Негизинен жылуулук электр берүү тармагынан алабыз, ТЭЦ-тен алабыз. Борборунан бул борбордун пайда жагын жана зыян жагын барыңыздар билесиздер. Кыш келгенде бизге абдан түтүн каптап, Бишкек шаары түтүн менен чулганып калып атат. Бул электр энергиясын күн батареяларынан алуу биздин бир эле Бишкек шаары эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча эң негизги мындай токтоло турган маселе болуп эсептелинет. Күн батареясы бул жашыл экономиканын эң пайдалуу жагы болуп эсептелинет. Себеби күн батареясынан электр тогун алып атканда эч кандай бизге зыяндуулуктар жок. Аталган мектеп Паш уюм менен биргеликте 16 жылдан бери иш алып барып келип, чет тилин окутууда 19 класс жана 640 окуучу немец тилин үйрөнүп келет. 16 жылдан бери Паш проектисин алкагында иш алып барабыз. Бул деген окуу планындагы чет тилдерин немис тилин окуп үйрөнүшөт. Жалпы 19 класс комплект 640 окуучу немис тилин өздөштүрүп атат бүгүнкү күндө. Анан жекеле тилди өздөштүрүүдө эмес, бул жерде окуучуларыбызды Германияга алып барып, мугалимдерди дагы билимдерин өркүндөтүп, тажрыйба алмаштырып, бир топ иштер аткарылып атат да. Анан бул предметти окутуу менен окуучуларыбыз шаардык олимпиаданын дээрлик канча жылдан бери алдыңкы орундарды бербей келет. Бүгүнкү күндө Паш уюму Кыргызстандагы 4 мектеп менен биргеликте иш алып барып, окуучулар жана мугалимдерди Германияга алып барып келет. Бир гана мугалимдерге эмес, окуучуларга дагы көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан ар бир жылы өтүлүүчү олимпиада болот немис тили арасында, мектептер арасында. Ошондо быйыл менин Германияга барган сапарым
Бул олимпиададан республика боюнча окуучунун биринчи орун алгандыга байланыштуу Германияга бардык. Ал жерде окуучулар өздөрүнчө лагерге кетишти. 10 күндүк саякат болду. Ал эми мугалимдер болсо саат 9-дан кечки 6-га чейин тынбастан сабак окуйбуз. Өзүбүздүн билимдерибизди жогорулатууга бүт шарттарды немистер тарабынан уюштуруп беришет. Аталган уюм Кыргызстандагы билим берүү мекемелери менен иштешүүгө кызыктар экенин билдирип, баштагы жылдарда бир аз кыйынчылык жаратканын жана бүгүн жыйынтыгын берип жатканына ыраазы. Ich glaube ja, aber ich war vor 16 Jahren noch nicht hier. Сиз мага 16 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр жана жетишкендиктер орун алды деген сурообузга мен төмөндөгүчө жооп бергим келет. Бүгүнкү күндө бул мектептеги жетишкендиктердин айта турган болсом, 460тан ашуун окуучу немис тилин үйрөнүп келет. Мунун өзү чоң жетишкендик. Ал эми балдарга билим берип жаткан мугалимдер болсо, күндөн күнгө жаңылануунун үстүндө болуп, бир топ тажрыйба топтоп алышты. Мынакей, окуучулар менен мугалимдер ар кандай иш-чараларда немис тилин эркин сүйлөп калышы бизди кубандырат. Иш-чаранын жыйынтыгында жарык келечек үчүн бирге аталышындагы концерттик программа мектеп-лицейдин окуучулары тарабынан тартууланды. Европа биримдиги номер 14-чү Каныбек Алтыбаев атындагы орто мектебин Ош шаарынын эң энергия майнаптуу мектеби деп тааныды. Ага ылайык аталган мектепте окуучулар тарабынан даярдалган сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын ошондой эле Европа биримдиктин өкүлдөрү жана долбоордун эксперттери катышты. Кененирээк кийинки материалда. Иш-чара Евробиримдик тарабынан каржыланган Борбордук Азиядагы туруктуу энергетикалык байланыш долбоору жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги менен кызматташтыкта уюштурулган. Ага ылайык Ош шаарындагы эң энергия майнаптуу мектеп аталган Каныбек Алтыбаев мектебинин окуучулары энергетикалык ресурстар жөнүндө сүрөт тартышкан. Бул сүрөттө мына тоодон келип, тоодон энергия суулар топтолуп, мына ГЭСке келет. ГЭСтен булар сууну отрабатывать этип энергия эмеге жөнөтүшөт, столбага. Столбодон кайра эмел гидростанцияга келет дагы, будан башка үйлөргө дагы таркайт. Тургандан кийин буларда ичине электроэнергия кирип, ичинде бар жак нерселер иштей берет. Биз бул ГЭСтен эмес, бул эмеден дагы күндөн дагы эме алабыз, энергия алабыз. Мына солнечный батареялар коюлган. Если бул коюлган болсо, ичинде дагы дополнительный электроэнергия алсак болот. Күн бизге үйгө адамдарга эмес, күн деле өсүмдүктөргө деле бере берет энергияны. Иш-чаранын жүрүшүндө мектептин 5-6-7 класстын окуучулары энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана энергияны майнаптуулугу жөнүндө билимге ээ болушту. Мектеп жетекчилиги жана долбоордун өкүлдөрүнүн айтымында иш-чаранын максаты окуучуларга климаттын өзгөрүүсү менен энергетиканын өз ара байланышы жөнүндө маалымат берүү. Мектепте викторина өткөрүлдү, эки командага бөлүнүп, суроолор берилди, окуучулар өздөрүнүн оюн айтты. Андан тышкары дагы азыр сөз болуп атат. Күндүн нурун, шамалдын нурун пайдаланса дагы болот. Азыр ушундай иш-чаралар өтүлүп атат. Мүмкүн даже биз мектепке ушундай не десем, энергия солнечные панели деп коет экен ошону жайгаштырып берсе, биз мектептагы ошондой биз өзүбүздүн салымызды кошобуз деп ойлоном да. Это проект, который охватывает все. Борбордук Азиядагы туруктуу энергетикалык байланыш СЭКА долбоорунун жетекчиси. Бул долбоор Борбордук Азия чөлкөмүнө 5 өлкөнүн өзүнө камтыйт. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Биз ар бир өлкөдө энергетикалык туруктуулук күнүн белгилөөдөбүз. Бул жылы Бишкек шаарында жана Ош шаарында болобуз. Ош шаарынан биз энергия майнаптуулугу эң жогорку мектепти тандап алдык. Кыргызстандагы бардык мектептерге анализ жүргүзүп, акыркы жылдарда көп энергия сарптаган мектепти таптык. Поэтому мы провели мероприятие в этой школе. Энергетиканын туруктуулугу жөнүндөгү иш-чара мектеп окуучулары менен чектелбестен студенттердин арасында улантылат. Гулина Сагынбек кызы, Шаршен Шайымкулов, билим жаңылыктары. Бүгүнкү жаңылыктар топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.